Каракол шаарындагы Токтогул көчөсүнө асфальттын экинчи катмары жаткырылууда. Буга даярдык иштери акыркы 2 айдан бери жүрүп жаткан эле. Андан бери ар кайсы жери тосулган жолдор шаар элине бир топ эле ыңгайсыздык жарап жаткан. Жолчулар жолду салууда быйыл айрым өзгөртүүлөр киргендиктен бир аз убакыт кечигип жатышат. Азыркы тапта 5200 метр тротуар, борбордук бөлүккө кошумча катары киргизилген автоунаа токтотуучу жайлардын курулушу аяктап калыптыр. Өзгөрүүлөр болду жана айтып атпаймынбы, парковка дегендер жок болчу негизи. Парковкалар жаңыча болот. Аларды баягы жасалган жумуштарыбызды кичине кайра бузуп туруп, кайра жылдырууга туура келип атат. Биз түзөтүп кетпей. Азыр машина токтогонго эки тилкелүү оң жака, эки тилкелүү кайра обратты кеткен жолдорубузду коюп койсок, бир машина коюп койгондон кийин экинчи машина уже баягы мурдагыдан тар болуп калат экен. Ошон үчүн кайра парковканы да жаңы долбоорго киргизилип, анан мурда коюп койгон сооруженияларыбыздын баарын токторду алып кайра жасоого туура келди да, ошол менен да кармалып атат. Болбосо өзү жумуш уже бул убакта болсо жыйынтык калмакпыз, жыйынтык болуп калмак. Азыркы тапта толук оңдоп түзөө иштери жүрүп жаткан экинчи чоң Пржевальск көчөсүндө болсо асфальтка даярдоо иштери жүрүүдө. Айрым тилкелерде жумуш быйыл гана жүрүп жатат. Себеби бул тилкелерде былтыр жаңы таза суу жана саркынды суу түптөрү коюлган. Ремонт иштерин жүргүзүп жаткан жол курулуш мекемеси маданий иш-чаралар өтүүчү мезгилге негизги жумуштар аяктарын билдиришүүдө. Бир кемчилик жол курулуш иштерине жергиликтүү кызматтарда тоскоол кылууда. Мисалы байланыш линиялары өз ордунан мурдатан эле жылдырылган эмес. Азыркы күндө Пржевальск көчөсү нулевой пикеттен баштап 670 пикетке чейин жол жасалат. Бул Мосттон Ленина көчөсүнө чейин. Бияк 670 метр. Мосттон баштап Ленина көчөсүнө чейин аралыкта лотоктор салынып жатат. Лоток труба, анан биякта уже кирковка кылып, уже бордюрун баштайбыз. Эске сала кетсек, былтыркы жылы жаңы салынып жаткан 2 чакырымдан ашык жол алдына жаңы таза суу жана саркынды суу түтүктөрү салынган. Быйылкы жылы мындай кошумча курулуш иштери жүрбөгөндүктөн жол куруу иштери өз убагында бүтөт деп ишендиришүүдө. Былтыр бул жерден жолдун ылдыйкы бетинде ошо жана водопровод иштери жүрүп аткан үчүн жол токтотулган. Октябрь айында ошо күн сууктап кеткенде байланыштуу, жана ошо водопровод салып атканда байланыштуу токтогон да. Водопроводдон кийин ал жерде өзүнүн дагы иштери бар да, баягы лабораториядан өткөрүш керек, тапташ керек. Анан алар таптап туруп, ошо биздин заказчиктерге бул Минтранс өткөрүп бермек. Анан алардан уведомление бизге берип, Минтранс анан баштап ошол бизге уведомлениени ошо 5-майда беришти. Ошондон кийин ошо иштер жүргүзүлдү биякта. Каракол шаарында бул жумуштар аякталса, жаңы 5 чакырымдан ашык негизги жолдор бүткөрүлгөн болот. Мындан сырткары Ысык көлдө өнүктүрүү фондунун колдоосу менен Торгоев көчөсүнүн 1 чакырымдан ашыгы толук жасалууда. Курулуш иштерин мэрияга караштуу жол курулуш муниципалдык ишканасы өзү жүргүзүп жатат. Эдил Месбек, Бакыт Шайымбетов, Ала Тоо 24, Ысык көлү болсо.